Бассейнге келген балдар орта мектептерден жана эс алууга шарты жок үй-бүлөлөрдөн тандалып алынган. Шаардагы 4 район өз аймагына караган мектеп окуучуларына көңүлдүү эс алууга шарт түзүп берди. Балдарга сууга түшүүдөн сырткары ар кандай оюн-зоок программалары уюштурулган. Эртеден кечке өспүрүмдөр мугалимдердин, дарыгерлер менен милициялардын көзөмөлүндө болот. Дарыгерлер бөлүмүнөн врач чакырганбыз. Ар бир мектептин жанагы тиги лагерь бар мектептен тоже медиктер келишкен. Медиктер бар. Андан тышкары ИДНди чакырганбыз. Республика боюнча 600дөн ашык мектептерде жайкы лагерлер иштеп жатат. Балдар өздөрү окуган мектепке келип эс алуу убактысын өткөрөт. Аларга 2 маал ысык тамак берилет. Эшик ойногон жагат, мага анан досторум менен бир жакка барып, музейге барып, ойногонум жагат. Бизге Мики Маус жана Том и Джерри келген. Бизди тартипке салат, бияктан эметет, эс алгызат, ойноткузат. Анан бизди деген ушундай чоң залга алып келип ойноткузат. Лагерге келгендердин басымдуусу башталгыч класстардын окуучулары. Өспүрүмдөр үчүн өз укурактуулары менен бирге эс алуу көңүлдүү. Бишкек шаарында жалпы болуп 44 орто мектепте балдардын жайкы эс алуусу көңүлдүү өтүү үчүн ар кандай жайкы лагерлер уюштурулган. Анда 3000ден ашык балдар эртеден кечке чейин түрдүү программаларда окуп үйрөнүшөт. Аны менен катар кызыктуу оюндарды ойноп көңүл ачышат. Азыркы тапта бул жерде балдар жомоктогу ар кандай каармандарды жана өздөрүнө жаккан табият кооздуктарын кагаз бетине бастырып, түрдүү ийримдери менен алектенип жаткан чагы. Жыл башынан бери балдар арасында жол кырсыгына ар кандай кокустуктарга кабылгандар көп болгондуктан өкмөт бардык тиешелүү тараптарга жайкысын көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Жолдо жүргөн кезде эрежелерди бузбаш керек, кантип жолдон өтүш керек, каяка барууга болот, каяка барбоого болот, эмне деген ушундай бир маселени балдарыңыздын алдында дагы бир жолу коюп, балдарыңыздар дайыма өзүңүздөрдүн жаныңыздарда болсо, ден соолугу чың болот жана аман эсен болот. Борбордон сырткары алыс аймактардын дээрлик баарында лагерлер иштеп жатат. Анда жалпы болуп 10 000ге жакын өспүрүмдөр эс алууда. Элиза Нурматова, Медер Жанбейишев, Коомдук, 1-канал.